Кара Суу районуна караштуу номер 139 мектебинин окуучулары мындан ары мектептен ысык тамак ичишет. Аны АКШ тарабынан каржыланган Мерсико уюму ишке ашырып жатат. Алар 2 жыл бою ысык тамактын чыгымын каржылап турмай болушту. Андан ары мектеп администрациясы колго алышы керек. Жалпысынан 280 бала ысык тамак менен камсыз болууда. Балдарды жакшы тамак менен камсыздандыруу, азыктандыруу кандай маанилүү экенин билебиз. Мен өзүм 3 баланын атасы катары жакшы билем. Балдардын курсагы ач болгондо алар окууга көңүлү бура албай калышат. Балдардын курсагы ток болсо, жакшы окуйт, мектепке такай барып турушат. Жана дагы ден соолугу чың болуп чоңоюшат. Кыргызстанда мектептер менен бала бакчаларда ысык тамак уюштурууда көйгөйлөр көп. Өлкөдө 4260 объектинин дээрлик жарымында санитардык талаптар аткарылбайт. Адистердин айтымында айылдарда таза суунун жоктугу жана мектептин авариялык абалда болгондугу үчүн эл аралык уюмдар демөөрчү болуудан баш тарткан учурлар бар. Ысык тамакты жайылтуу үчүн дал ушул көйгөйлөрдү чечүү керек дешет. Айылдык окуучуларды, айылдык мектептерди көбүрөөк камтышыбыз керек. Азыр бизде 7 областта тең иштейбиз. Бардык областтарда эң ушу Баткендин чек арадагы суусу жок жерлерге дагы иштегенге туура келет. Жалал Абад областында, Чүйдө дагы өтө муктаж мектептерибиз көп. Ошон үчүн азыр биз Ош областында бүгүн Эрмат мектебинде болуп атабыз. Ош областында биз Ош облусунда 500дөн ашык мектепти ысык тамак менен камсыз кылуу үчүн 3 эл аралык уюм иш алып барышууда. Алар АКШнын айыл чарба министрлиги тарабынан каржыланган Мерсико уюму жана буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы, Орусиянын тармактык тамактануу институту менен биргеликте жергиликтүү бийлик да колдон келген көмөгүн көрсөтөт. Бүгүн ушул 552 мектептин 37% ысык тамак менен камсыздоого муктаж. Ошол жаатта биз иш аракеттерди, пландарды коюп иштеп атабыз. 2023-26 жылдарга Ош облусунун өнүктүрүү программасын азыр жазуунун үстүндө иштеп атабыз. Ошол программага долбоорун атайын киргиздик. Ушул 26 жылга чейин Ош облусунун аймагында ысык тамак менен толугу менен камсыздоо жагын планга киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө ошол донор уюмдары менен, өкмөттүк эмес уюмдар менен атайын кызматташуу жаатында бир топ маанилүү иш аракеттерди жасап атабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча мектептердин 65% ысык тамак берүүгө өткөн. Калган мектептерде таза суунун жоктугу көйгөй жаратууда. Жаңы мыйзамда мектептерге ысык тамак уюштурууда зарыл болгон шарттар камтылган. Эми бардык мектептер чай, токоч менен чектелбестен толук кандуу тамак уюштуруусу талап. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.